Каникулда балдар үчүн ар кандай эс алуунун түрлөрү каралган. Ал эми бул муз аянтчасында коопсуздук үчүн мындай атайын кармагыштар бар. Кышкысын таза абада жана көңүлдүү эс алууну кааласаңыз, бирок тоого чыгып лыжа тебүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп жатса, муз аянтчасында кыр темир тээп эс алуу эң туура тандоо. Бак ачылганына бир 15 күндөй болду. Күнүнө бир 500гө жакын адам келип атат азыр. Каникул учурунда аябай көп болуп. Коопсуздук кулаганда колдорун койбой мынтипчи. Койбош керек да, мынтип стараться надо мындай. Меткенге жабылып кулаш керек да. Колун койсо бирөө тепселеп кетип аябай болот. Буттарын атайын биз өзүбүз чыгып, өзүбүз кылып беребиз, өзүбүз застигать этип, баарын өзүбүз чаптап беребиз. Мына биринчи тепкендерге кармагычтар бар атайын темирден. Бизде 3 инструктор бар азыр. Смена алмашып иштейбиз. Үйрөтөбүз. Эгерде коопсуздук болуп кетсе, бизде аптечкалар бар. Биринчи жардам өзүбүз көрсөтөбүз. Кышкы эс алууну ар ким ар кандай өткөрөт. Айрымдар үйдө олтуруп китеп окуп, сериал көрүп эс алуунун жеңил түрүн жактырса, айрымдар биздин каарманыбыз сымал таза абада сергек эс алууну тандашат. Жибек болгону 10 жашта. Ал бир жумадан бери шаарыбыздын муз аянтчаларынын бирине келип активдүү жашоо образын өткөрүп жаткан учуру. Мен аттым Жибек, мен 10 жаштамын. Мен апам менен келгем Карабалтадан. Апам аты Рахат. Брачкам да бар, аты Нурбек. Биз үчөөбүз келгенбиз, апамдын достору болуп. Ооба, оңой экен, кичине эле теп калсаң көнүп калат экен. Каникул учурунда ар бир балага дал ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берсек, ары ден соолугуна пайдалуу. Жана да аларды интернет, телефон өңдүү зыян нерселерден алыстатмак элек дейт Жибектин апасы. Балдарымды алып келгенине бир жума болду, бир жумадан бери эле келип атабыз. Азыр каникул учурунда балдарды интернеттен алыстатыш үчүн ушу муз үстүндө тепкенге балдардын өзүнүн да кызыкчылыгы бар. Күнүгө келип атабыз. Жакшы, балдарга аябай жагат. Кызым жакшы дейт да, балам пока үйрөнө элек. Күнүгө 2 сааттан көп эмес, 2 сааттай муз тебип, муз үстүндө ойноп үйгө кетип атабыз. Кыргыз элим силер дагы ушундай балдарды интернеттен алыстаткыла, ал деген эми балдардын ден соолугуна зыян. Негизи ушинтип ар кандай оюндардын үстүндө, муз үстүндө ойнотконго биз шарт түзүп берсек, балдардын өзүндө деле ар кандай жакшы ойлор пайда болот. Ушинтип өздөрү үчүн, өзүнүн ден соолуктары үчүн. Муз аянтчасындагы эс алуу балдар үчүн гана эмес, чоңдор үчүн да мыкты тандоо. Ден соолукту чыңдап, пайдалуу жана көңүлдүү эс алыңыздар. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ таң маанай берүүсү.